Sen Asqarbay desең жарашат. Мен сен ертең бетиңди бар түздөп кетем, уктуңбу? Senin beytingde ешкім көргізіп көпшілік кетем. Asqarbay және sen мен Asqarbay деп жатасың. Целый жетке шығар білет. Senin beytingde мен олар түздөп кетем. Үпөлсүңбү, сүпөлсүңбү, жалапсыңбы, практикасың. Гитсиң жазгыдай. Что ты такая, блядь? Senin beytingde мен түздөп кетем. Мен отбасылықмын, блядь. Sen üzбей меня, блядь. Үпөлсүңбү, сүпөлсүңбү, блядь. Sen үпөлүңбү урганымда жоқпын. Sen меня üzбей, блядь. Sen ne söylüp атасың мага? Ты прежде всего көрүнгөн катын келгенде сүйлөгөндө, блядь, ойлонушуң керек болчу. Мусабековадан отбасыдан деп. Sen kimsin? Sen ne? Жазып койсо эле ойлодуң, бул жазып койсо он чыкпайт, тиги жазып койсо он чыкпайт деп же. Мен сени барып ертең чапыр бетиңди түздөп, клипти пустеп кетем. Жалаптыңбы? Бетиңди түздөп туруп пустеп кетем мен сага. Мен буга чейин учкан эмесмин, эч кимге көрүнгөн чума. Сен кимсиң? Приокада жаткан жалапсың да сен. Сенинсе териңди тескери сүйрүп, он эркекке салып берип кетем. Билген намазыңды окуңсуңбу? Мен Мусабековамын, уктуңбу? Билген жерине жазганым. Комуңанчы балекет коет. Сен мен о жерде жөн эле караладым, блядь. Мен жатам бабырга да чалдым, тыштыкка чалдым, бүт деди. Сен должен мага отвечать этишиң керек. Уктуңбу? Аны мен эмнеге отвечать этишим керек? Ал Рита ошол көрүшпөйсүзбү? Ритага отвечать, Рита аганы үчүн алардан, блядь, сен сүрөсүң. Парламентте 102 депутат бар, ошонун 5 журналист. Сен ойлонуң беле, башыңды иштетип. Башыңды иштеттиң беле. Сен ойлодуң эмне, 120 депутаттын катарына Мусабекова бир Делесо деп ойлодуң беле. Мен Делесо эмесмин. Мен сенин алдың бетиңди түздөп коем, уктуңбу? Бетиңди түздөп, көзүң менен тыңдеп коем. Не кыласың сен? Не кыласың сен? Сен эмне кыласың? Мен эч нерсе кыла албайм. Мен ертең издейсен мени, долбоёбка, блядь, сука. Уктуң, мен сен каерде жашарыңды да, эмне менен душуз бүт билем. Көзүңдү гана сен менен издейди, блядь. Ошол комитеттин атынан Исхак Айтбаевич Ген прокуратурага же өкүлгүч органдарына тапшырма берели. Ошол Совбез катары ошол биздин патриот жигитибиз Мадумаровдун ошол кол койгонуна укуктук баа берүү боюнча. А мен бул протоколду тааныгым келбейт, себеби Совбез деген бул өкмөттүн атынан сүйлөгөнгө укугу жок, кол койгонго да укугу жок, себеби Совбез дагы бир жолу айтам, президентке гана баш ийет. Рахмат.